Олимпиадалык оюндар. Олимпиада 4 жылда бир жолу өткөрүлө турган, дүйнө жүзүндөгү элдер чыдамсыздык менен күткөн, ар бир өлкө катышууга аракет кылган дүйнөлүк масштабтагы спорттук оюн. Олимпиадалык жарыштардан жеңип чыккан ар бир спортчу олимпиадалык чемпион намына ээ болот жана анын аты дүйнөлүк спорттун тарыхында алтын тамга менен жазылып калат. Бул олимпиадалык оюндардын тарыхы 1892 жылдан башталат. Бул жылы Сорбоннада Пьер де Кубертен олимпиадалык оюндардын кайра жаралышы деген атайын билдирүү жасаган. Ал байыркы Элладанын салттарын сактап, бирок заманбап спорттук оюндардын олимпиадасын өткөрүү жөнүндөгү оюн айтып, аталган оюндарга жигердүү катышууга үгүттөгөн. Эң негизгиси, бул оюндар 4 жылда бир жолу өтүп турушу зарыл. Ошондо гана дүйнөнүн бардык жаштары бактылуу күндөрүн өткөрүшүп, бир туугандык мамиле түзө алышат, деп терең ишеним арткан Пьер де Кубертен. 2 жылдан кийин 1894 жылы 16 июнда Сорбонна университетинде 10 өлкөнүн өкүлдөрү чогулган. Мында түзүлгөн Олимпиадалык комитеттин биринчи президенти болуп Грециянын өкүлү Димитриус Викалас шайланат. Ошентип, 1894 жылы 23 июнда Олимпиадалык оюндары кайрадан жандандыруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Биринчи Олимпиадалык оюндар 1896 жылы Грециянын Афина шаарында өткөрүлгөн. Бул оюндарга 13 өлкөдөн 311 спортчу келип катышкан. Жеңил атлетика, гимнастика, сууда сүзүү, штанга көтөрүү, күрөш, мылтык атуу, фехтование, велосипед менен жарышуу, теннис, тактап айтканда спорттун 9 түрүнөн оюндар өткөрүлгөн. Бул оюндарга грек спортчулары эң мыкты көрсөткүчтөргө жеткен. Ал эми бул доордун олимпиадалык оюндарынын эң биринчи чемпиону болуп Джеймс Конноли болгон. Кийинки олимпиадалык оюндарга аялдар да катыша баштаган. Биринчи олимпиадалык чемпион наамын алган англиялык теннисчи Шейла Купер деген аял болгон. Олимпиадалык оюндардын негизги максаты дүйнө жүзүнө ынтымак, тынчтык орнотуу болуп саналат.